Султан Раев Ириң. Кагыле жоон куйрукка чыкты. Чыкканына канча болду эч ким билбейт. Ириң чыккандан бери жоон куйругуда бир жерге орун басып, жары таарлык отур элек. Отурса эле жини когарлашып, теринин алдына жайгашкан жеринен атылып чыкчудай. Тери алдында дененин бир учунан бир учуна ылдамдык менен жүрүп турган кан да ушерге келгенде тушалган күлүктөй тык токтойт. Ириңдин кыйындыгын көр. Агып келген таза кандын жолун бууп, ак кочкул ириңге айлантат. Көрсөң, ириңдерде чогулуп алып, тери алдында канча сайран курсун, жоон куйрукта ошончо сызда ооруйт. Жоон куйруктун ээси да уяттуу жерине чыккандан уламбы, ириңдин көзүн жардырып доктурга да көрүнгөн жок. Уялды. Сыздаткан азабына да чыдады. Бири-бирине машташкан ириң эми бармак басым жерди гана эмес, дененин баарын ириңге айлантмак болду. Жолунан чыккан таза кандын баарын өзүнө имерди. Жаманга шып жабышкан бул илдетта колунда көөрү, тилинде мөөрү бардай, баарын ушул бармак басым жерге жыйнап, бул дененин тамырын түбүнөн кыркып, таптакыр эле жок кылып салса, ушу анын ою. А жоон куйрук болсо эки нерседен коркот. Биринчиси отургандан, экинчиси доктурга барып кестирип салгандан. Жоон куйрук ээси да күн алыс дагырадай болгон жамбашын күзгүгө келип, түнкүсүн жатар алдында карап коет. Ириң да жөн жатпайт. Оорутканы аз келгенсе барган сайын дене койго кулачын жайып калды. Бул киши жатканда чалкасынан эмес, көмкөрөсүнөн жатып калды. Ага бар эле көмкөрөсүнөн жатып, көмкөрөсүнөн түш көрүп калгандай сезилди. Көзү көрбөсө болду. Артын ит тиштесе да кайыл. Сыздатканын айтпа. Ириң барган сайын чоңоюп баратты. Көңүлү жарашса, суур деле жолборс үркүтөт дегендей, ириңдин азабын айтпа. Кишини кеч кирери менен катыны тилдеп кирет. Ириң деп эле иштин баарын токтотуп салмак болду. Аялына да табити жок. Кочкул кан бузулуп, кир кокко аралашат. Ириңдер барган сайын дене алдындагы бийликти колго алып, килтиген адамды алып тыналы деп, каршы терши ызгып калды. Жоон куйруктагы көк баш ириң бармактай шүштүйүп, парсанагы мына-ана жарылчудай болуп турат. Киши жумушка барса да, чоң-чоң чогулуштарда сүйлөсө да, түк отурбай, трибунадан түшпөй калды. Оозунан жалындуу сөздөр түшпөй, ажыдардай азынаганы менен, баягы көчүктөгү ириңи мал-малы менен сыздатып кирет. Чиновниктин куйругу гана ириңдебей, көчөдө ириңдеп, котологон эл аянтка толуп кетти. Күндө кетсин, кетсин, кетсин деген үндөр терезе алдынан угулуп, жаалы кармаган элдин кара жини кайнап турду. Көчөдөгү ириңдин көзүн тазалабаса болбойт деген сөздү укса эле, бу жоон куйругун ойлойт. Ириң деген сөздү укса, мунун денеси титиреп кетет. Бүгүн да эл кара тумандай үйүлдү. Терезеден караса, тим эле кара таандай быкпырган эл. Айрымдары темир тосмодон ашып түшө баштады. Эл темир тосмого уйгактай жармашты. Ушинтип турганда тосмонун темир дарбазасы ачылып кетти. Калдайган караган селдей агылып, ичкери кире баштады. Жүрөгүнө суу сепкендей чоорчуду. Коридорго чыгып кирип келишти деп айтайын десе, бир жан жок. Баары качып кетиптир. Жогорку кабаттагыларда бири калбай качып кетиптир. Качканда да жөн качпай, вертолет менен качышыптыр. Сороюп эле өзү калганбы, лам деген киши жок. Бу деле качып кетейин деген. Басса эле жоон куйругу оорутат. Басайын дейт, баса албайт. Качайын дейт, кача албайт. Айласы куруду. Эмнеси болсо да ичкериден эшигин бекитип, демин чыгарбай жакшынып калмак болду. Селдей каратаан булар турган кабатка чагылгандай эле атырылып жетип келди. Дуулдаган үндөр, тарыс-тарыс тебилген эшиктер. Ошо тушка келген бир топ шукшурулуп өйдөңкү кабатка атырылды. Аны бир кудай сактагандай болду. Ичинен менин бөлмөмө кирбесе экен деп тоба келтирет. Бир маалда дагы бир чоң топтун үнү угулду. Кайрадан тарс-турс эткен үндөр жакындап келатты. Аңгыча болбой эле эшиги тарс тебилип, ойдой жулкунган немелер көзүнөн чаары учуп кирип келди. Ал эмне кылаарын билбей дубалга жабыша түштү. Жүзүндө зили кайнаган биринчи киши аны моюндан алды. Аны ушунчалык катуу кысты эле, аба жетпей энтигип кетти. Дубалга жабышкан немени катуу,
julka tartkanda bирөө артынан келиштире так эле ириң деген жерге талыштыра тепти. Бут жоон куйрукка тийди. Көзүнөн от атып кетти. Уюлгуган ириң бырс эле жарылгандай болду. Дагы тепти. Тепкен сайын ириңе атылып жатты. Как эле какалактаган ириңге тепти. Дагы бир ирет тепти. Көчүгүңдөн ириңиңди да чыгара тебейинби? Деди бирөө. Ушул эле жетишпей жаткансып, дагы бирөөсү жоон куйрук аралаш тээп калды. Жерге жыгып алып, башын ылдыйны кырган неме айкырды. Сен ким мененсиң? Деди ал. Мен кичинекей кишимин. Мен деп оозунан сөз учту. Эл мененмин де, деди. Башын кыра жерге такаган неме айкырды. Эл менен. Жандалбас кайталады ал. Жерге сулап калган неменин үстүнөн тебелеп өтүшүп, булар да өйдө жөнөдү. Бөлмөсү жылан жалагандай тыптынч. Жанында тытылган портрет жатат. Ал бир кыйла жатты да өзүн жеңилдей түшкөндөй сезди. Колу менен жоон аркасын кармаса, алакан толо ириң чыкты. Кара кочкул ириң чыкты. Аны көптөн бери кыйнап келген ириң тим эле атып чыгыптыр. 2-3 жолу жеген тепкиси да так эле ушул тушка тийбедиби? Кыңкайып диванга көчүгүнүн жартысын басты. Колу толо ириң. Ал өйдө туруп терезенин алдына келсе, котологон эл баш кийимин өйдө ыргытып, төбөсү булоолоп турду. Жашасын деп кыйкырып жатты. Эл быкпырдай кайнайт. Ал да ичинен жашасын деп ооз учунан кайталады. Үх деп өзүн кыйнаган азаптан кутулгандай сезди. Ушунчадан бери азапка салган ириңин жара тээп чыгаргандай, ага бунун кереги бар беле? Ар бир адам өзүнүн жакшы көргөн иши үчүн күндөрүн, айларын, керек болсо жылдарын арнайт. Жасаган эмгегиң өзүңдүн жан дүйнөңдүн бир бөлүгү болуп калгандыктан, аны толук жасоо үчүн кээде түнү бою уктабай, ар бир кичинекей нерсеге тынчсызданарын турган иш. Бирок көптөгөндөр үчүн сенин аракетиң бул жөн эле бир түрмөктөй кала берет. Алар сиз жасаган иштин артында уйкусуз түндөрдүн болгонун билишпейт. Сиздин чын дилден берилип жасаган эмгегиңиз алар үчүн бир тыйынга арзыбайт. Алардын көз алдында сиздин ишиңиз жөн гана фон, лентадан өтүп кете берген кадрдай. Эң өкүнүчтүүсү, адамдар сизди күйүп жатканыңызды эмес, сиз күйүп бүткөндө байкашат. Колуңуз кармабай калганча, көзүңүз ачышып чарчамайынча сиз ишти уланта бересиз. Эмгекти жаратуу үчүн убакытты, ден соолукту, уйкуңузду курман кыласыз. Ал эми адамдарчы, алар иинин куушурат. Алар сиздин эмгекти карап да койбойт, өткөрүп салышат. Алар үчүн сиздин ишиңиз жөн гана боштук. Тигил же бул ишти жасоо үчүн сиздин күйүп бышканыңыз алар үчүн баары бир. Качан гана чарчап жыгылып, унчукпай калганда алар сизди байкашат. Ошондо да жардам берүү үчүн эмес, ага эмне болуптур деген келжирек бир суроону берүү үчүн. Айтайын дегеним, бул дүйнөдө чыныгы татыктуу адамдар мактоолор менен кол чабууларды сейрек угат тура. Чарчаганча иштейсиз, териңиз чыңалып, көзүңүз кызарып, башыңызда бир гана ой бар. Дагы бир аз иштесем бүтүп калам. Чыныгы бир нерсени жаратуу үчүн үй бүлөңүздөн, уйкуңуздан, жашооңуздан убакыт бөлөсүз. Адамдарчы, алар жөн гана барактап салышат. Жада калса, жөн эле жакты деп коюш андайлар үчүн оор иш. Канча жолу баштап алган ишти таштагыңыз келди. Канча жолу нөлдөн баштадыңыз, бирок андайларга баары бир. Алар сиздин ооруганыңызды сезишпейт. Сиздин ишти берилип жасаганыңызды баалашпайт. Качан гана күтүлбөгөн жерден талкаланып, кулап, жок болуп кетсеңиз, алар байкашат. Ошондо да алар өтө жаман болуптур, ал жакшы эле деп шыбырашат. Андайлар мындай мамилесин уланта беришет. Анткени кайдыгерлик бул өлтүрүүнүн эң тынч, бирок эң коркунучтуу жолу. А сиз билесизби?
Эгер сиз да азыр менин айткандарымды угуп, жөн эле өткөрүп жибере турган болсоңуз, анда сиз дагы алардын бирисиз.